Жашасын 2 айылы түптөлгөнүнө 15 жылдан ашык убакыт болгону менен буга чейин айылда мектеп салынган эмес. Андан улам окуучулар 3 чакырым жол жүрүп, коңшу айылдагы мектепке барып окуп келишкен. Бүгүнкү күндө жаңы мектептин курулушу аяктап, ачылуу аземи өтүп жатат. Бул айыл өзү 2005 жылы көчкүн айынан Каралма айыл өкмөтүнүн орток айылынан келген. Бул айыл жашасын 2 айылы, ошондон бери жашасын 2 айыл болуп калды. Мектепти 2021 жылы башталган. 2022 жылы 1 жыл убакытта болуп бүттү. Ишке берилип атат мына. Таза икрам ушун жардам менен, ушунун демилгеси менен ушу араб мамлекетинин ушу фонд тарабынан курулуп ишке берилди. Жергиликтүү элдин депутат Тазабек Икрамовго кайрылуусунун негизинде эл өкүлү Асанабил фондунун колдоосу менен жашасын 2 айылына 120 орунду жаңы мектепти заманбап шарттар менен куруп берип, жергиликтүү калкка тапшырылды. Ушул жерден биздин келечегибиз болгон балдарыбыз ушул жерден билим алып, тарбия алып, келечекте биздин мамлекетибизге, элибизге, жерибизге чоң бир кызматты кылып, чоң деген министрлер, келечекте депутаттар, келечекте мамлекетти башкарган биздин жаштарыбыз ушул жерде отурайт, бардыгы турушат. Кудайым буйруса, Алла Таала ушулардын ден соолугун берип, өмүрлөрүн узун кылып, Кыргыз мамлекетине чоң деген ийгиликтерди жаратсын. Ушу биздин ишенгенибиз, бизден кийинки урпактар ушулар. Асанабил фондунун жетекчиси бүгүнкү күнү Мухаммед Мады мына башкарып турат. Ушул адамдарга анан баарыбыз дуа кылабыз. Сайыт Байыны агабыз мына көп биздин Сузак элине, Кыргызстан элине көп деген кызматтарды кылды. Буга чейин өзүңүздөр билгендей ФАП салынды, мечит салынды. Мына ушу Асанабил фонддон, ушул кишилердин жардамы менен ушуга окшогон көп маселелерибиз бүттү. Мына бул жер көчкүдөн көчүп келип, эч нерсе жок болчу билесиздер. Мына таза суулуудагы проекттерин киргизип, колдон келишинче баарын аракет кылып, бүгүнкү таза суудагы чыгып отурат. لا يشكر الله سبحانه وتعالى، فنتقدم بشكر الجزيل للإخوة المتبرعين من دولة الكويت ولبيت الزكاة وللعاملين فيها، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منهم هذه النفقة وأن يجعلها في موازين حسناتهم يوم القيامة وأن يبني لهم قصورا في الجنة. Hadiste kelgende qaysi bir adam Kuday Taalaga şükür keltirmese, adamga rahmat ayta alбаса, Kudayga şükür keltire albaydı. Ошол сыяктуу эле бул мектепке каржы бөлгөн Кувейттик бизге демеуши болгон мусулмандык тууганыбыз, анын үстүн бизге жөнөтүп турган ошо Кувейттеги организация, Байт Зака организациясына биз терең ыраазылык билдиребиз. Аллах Таала кыяматта алардын соолун көбөйтүп, таразасынын жагын оор кылып, анан бейиште ушул мектеп Аксарай сыяктуу үйлөрдү насип этсин деп отурган терең бир чын жүрөктөн ыраазылыгыбызды билдирип кетебиз дейт. كما نتقدم بالشكر الجزيل لسيادة معالي النائب البرلمان القرقيزي تازابيك إكراموفيتش على دعمه لنا ودعمه لإخوانه في هذه المنطقة، فلكم منا جزيل الشكر والعرفان. Biz tereң ыраазылыкты жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовичке айтмакчыбыз. Себеби бул кишинин талабы. Бул талапты сиздер бул кишиге жеткиздиңиздер. Ал бул киши бизге жеткизип отуруп, ушул мектеп келип курулду. Ушул кишиге биз дагы бир рет өтө чоң бир ыраазылык билдирели. Себеби бул киши болбогондо бул мектеп бизге түшпөк эмес дейт. Иш-чаранын негизинде мектептин ичи менен таанышып, балдардын кубанычына күбө болушту.
көптөн күткөн тилегибиз мына бүгүн ачылып, жаңы мектепти ачып отурабыз. Эми ушу окуучуларыбызга бир жагынан жакшы болду, жакын, парта, стол менен камсыз кылынды, компьютерлер келет деп атат. Мурда биз алыс мектепке барып, кышында кыйналып, 9 катка ошол мектепте окуп жүрдүк. Азыр жаңы мектеп салынып, ушул жерде чоң заманбап мектеп салынып, жакын болуп, айылга түшкөн үчүн окуучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр биздин милдетибиз жакшы окуп, ушул жерден жакшы, ушул айылдын атын жакшы чыгарууга. Жаңы мектептин ачылуу аземинде демөөрчүлөргө ыраазычылык белектер тапшырылды. Эске сала кетсек, дал ушул айылга өткөн жылы Асанабил фондунун жардамынын негизинде ФАП менен мечит да курулуп берилген. Биринчиде бизге ФАП салынды, мечит салынды. Андан кийин мына мектепти салабыз деп капсулясын салып кетишкен. Мына бир жылдын арагында мектебибиз бүтүп, мына бүгүн ишке кирип отурат. Ошол салып аткан уюмдун жетекчисине, биздин өзүбүздүн депутат Тазабек Икрамовго, айыл өкмөтүбүзгө, Сузак районунун акимине, жалпы эле ушу жардам берген адамдарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча мына биздин балдарыбыздын келечек үмүтү ушу болуп атат. Ушулар ишке ашып атат. Мына бүгүнкү күндө эң бир сүйүнчүктүү. Балдардын кубанычын көргөндө ата-эне андан бери баталбай турабыз. Ушу салган мектебибиз, ушу балдарга биздин келечегибиз ушуларга кут болсун. Ушул мектептен ушу чоңдор айткандай жакшы инсандар чыксын.